Assalamu alaikum agayın. Azыр эми айта турганыбыз бир эле маселе мына туу жөнүндө кайрадан айтууга туура келет. Себеби туу жөнүндө улак тартыш чуусу аябай күчөп кетти, күчөп баратат. Муну тууну көтөрүп басканы деле, өмүрү тууну көтөрүп көрбөгөнү деле, анан түшүнгөнү түшүнбөгөнү деле деген маанини айтайынчы эми. Баары эле ушул баары талкууга түшүп алды. Анан менин мындай өкүндүргөнү, анан дагы мындай бир кайгыртканы да деп айталы. Мынабу тууну демилгелеген жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевке аябай катуу сын айтылып атат да. Сын айтылганда дагы бул эми мен Нурлан Батырга болушуп аткан жокмун. Нурлан Батырдын жакшы мындай батыл мүнөздөрү бар. Мен муну бул Нурлан жөнүндө мына жайда тил биздин жоголуп бараткан колдонуудан чыгып борборду айрыкча ошол бир келегей тилге айланып кетип аткан эне тилибиздин маселесин Нурлан чоң батылдык менен алып чыкты да. Мына мыйзам кабыл алды, конституциялык. Бирок ошого чейин эле, мыйзамга чейин Нурлан Батыр жанагы ар бир сүйлөп аткан министрлерди, депутаттарды катуу сын менен ошол эне тилиңизде сүйлөңүз, кыргыз тилинде сүйлөңүз деп ошол тайманбай маселени, тайманбай мындай намыстуулук менен, жигер менен айтып турду. Мен ошол абдан ыраазы болгом мен Нурланга. Анан эми мына туу маселесин адегенде мен муну кандай оңдойт деп адегенде колдодум эле. Туум эмес, дегеле үч символика мага жакпайт деп айтып келем. Эми мен мага жакпайт дегеним, мен да кыргыз элинин уулумун, ата уулумун, кыргыз мамлекетинин жаранымын. Анан азбы көппү ошол рухий дүйнөгө аралашып, калем дүйнөсүнө аралашып кеткен өнөр адамдардын бири катары мынабу үч символика жакпайт деп келем. А чынында үч символика мынабу биздин эгемендик алган мезгилде шашылыш кабыл алынган. Анын тарыхын билгендер, ошо кезде көргөндөр, аралашкандар, басма сөз аркылуу бардыгын көрүп тургандар ошо кезде күбө болгондор билебиз. Анан эң жаманы ошо кездеги трайбализмдин, мына трайбалдык сезимдер ойногон. Анан жана эпчилдик, шылуундук сезимдер ойногон. Ошо автор болуп калабыз деп чуркаган кишилер болгон, со автордо боло калышкан таптакыр тиешеси жок адамдар. Бул жакшы билебиз, анын баарын коскоп кереги жок. Ал мезгил өттү кетти. Бирок алмаштыруу турган зарылчылык келе турган болсо, ошол козголуп аткан ишке мен мындай колдодум эле. Бирок азыр кечөө ушу Нурланды катуу чек арадан өтүп, мына адамгерчиликтин сызыгынан да аттып өтүп, шылдыңдоо жанагындай кордоо сөздөргө чейин барып атпайбы көпчүлүгү. Эми бул эл көпчүлүк деп коелу. Бирок негедир Нурлан эле чыгарып аткансып, Нурлан Батыр эле чыгарып аткансып, ар жакта президент айтты го. Президент айтпадыбы? Бул жөнүндө чекит койгондой болуп айтты президент өзүнүн оюн. А эмне үчүн президентке сын айта албайт? Ушундай болуп атпайбы? Түшүнүктүү болуп атпайбы? Каяктан баягы тамаш иретинде айтканда шамал каяктан согуп атканы. Президент айтпады өзүнүн оюн. А негедир эле ошо Нурлан жөнүндө тема болуп атат да. Эми мен ушул өзгөрткөнгө колдойм, өзгөртүүнү колдойм деп башында сүйлөдүм эле, бирок мындай жанагы косметикалык оңдоого мен каршымын. Косметикалык оңдоо дейт, аны жанагыдай жана күн карама деп айтып жүргөнү чын, аны баарыбыз эле өзүбүз деле адегенде чыкканда деле ошо күн карамага окшош жүргөнбүз. Анан көнүп алдык ага. Бардык нерсеге көнсө болот, адамдын көзү үйралат, көнөт. Таптакыр эле бу кээде тамашалайбыз го, бир үйдө 40 жыл кантип жашадык, 30 жыл канча жашады деп ошол үйрө алышып, көнүшүп, бир үй бүлө болуп, бир жамаат болуп, анан мамлекет болуп көнөсүң ошол. Жамандыкка, жакшылыкка, терс образга, оң образга адам көнөт. Ошол сыяктуу тууга дагы ошо биринчи айтылган шылдың сөздөргө биз көнүп, туубуз кайра көзүбүзгө ынак көрүнүп, ысык көрүнүп калган. Анан азыр алмаштырабыз десе, реакция болуп атат. Ал табигый нерсе. А бирок тууну азыркыдай алмаштыруу туура эмес деп ойлойм мен. Мынабу түндүккө эле байланып калып атабыз да. Негедирчи?
Түндүк, боз үйдүн түндүгү. Чыныгында түндүктү өзүнчө алып символика кылуу анча деле жакшы иш эмес деп ойлойм туугандар. Түндүк качан түндүк болот? Чамгарак качан түндүк болот? Ал чамгарагы болгондо түндүк. Анан угу болгондо, керегеси болгондо, анан жалпы үзүк туурдук чии, анан жана шөкөттүү сызмалары болгондо, анан жалпы баканы жөлөнүп турганда, анан мен ошо боз үйдө төрөлгөн, боз үйдө жашаган көпчүлүк балалыгым өткөн адам катары айтайын. Анан үй болот, анан түндүк болот. Түндүктү өзүнчө алып эле белги кылып коюу. Эми боз үй деле тиричиликтин бир жайы, символу. Анан мен дүйнөнүн карталарын карап отурсам, бир да мамлекетте, мисалы, сан кылымдан тетиги бизде дайыны жок, бизде уш көчмөн турмушта жашап жүргөн кездерде там үйлөрдө, имараттарда жашаган Кытай, маселен, эмне үчүн Италия мамлекеттери ошол үйдүн же тамдын бир чатырын же бирдемесин койбойт, тиричиликтин белгилерин койбойт да. Негедир эле биз түндүккө байланып калабыз. Эми түндүк биз үчүн ыйык, чынын айтыш керек. Түндүк ушу калпагыбыздай деп коелу. Бирок кезинде мезгилдер келет. Түндүк деле, боз үй деле музейге коюлуп калат. Жашоо ушунчалык учкул болуп баратат, туугандар. Ал боз үй музейге коюлуп калат кезинде. Мындай замандын өзгөрүш жүрүшү менен алганда. Ошон үчүн ал түбөлүк бизге символ болуп кала турган ааламдык бүткүл жер адамзаттын символу деп мына коюп атпайбы? Күндү коюп атат, айды коюп атат, жылдызды коюп атат. Ар кандай биз эмне үчүн тоону койбойбуз деген суроо туулбайбы анда. Мына Кыргызстандын ала тоосу 90 канча пайызы, 94-96 пайызы жалаң тоодон турат. Кыргызстан жери, кыргыз жери деп коелу, республикасынын жери. Эми сан миңдеген жылдардан бери Кыргызды ушу кайберендей сактап келген тоо болгон. Тоо, тирүү сепил. Эмне үчүн биз тоону койбойбуз? Тоону ак кар баскан мөңгүнү койбойбуз. Мына мөңгү суунун да символу. Ошол келечекте көрөсүздөр, мөңгү көз жашындай болуп символ болот бул дүйнөгө, бул жүрүшү менен. Анан ошондон тоонун башынан чыгып келаткан күндө эмне үчүн бир жерине бурчуна коюп эле, анан биздин 4 мезгилди чагылдырган. Уникалдуу, мына биздин дүйнөдөгү көп мамлекеттердин ичинен Кыргызстан, кыргыз мамлекети жалаң тоодон турат и 4 мезгил жашайт кыргыз жеринде. 4 мезгил катар жүрөт. Ошо 4 мезгилди чагылдырган ак, көк, жашыл, сары. Ушул сары 4 мезгилди эмне үчүн стандарт? Бир да мамлекетте жок экен 4 мезгил. 4 түстү бери, 3 түстү бар экен. Мына 3 түс көп. Ошол биздин улуу коңшу Россияда, Италиянын, Германиянын мен желектерин карап отурсам, мынандай катар-катар тикесинен же туурасынан вертикалдуу түрдө белгилер турат. Ак, көк, караны да эле коюп коюптур. Эмне үчүн 4 мезгилди чагылдырган, мындай кылып туруп анан тоо, анан күн чыгып келаткан эле белгини коюп, муну өзгөртүү деп айтса болот. Эгерде биз толук образдуу келсек, ошондой эле өзгөртпөйлүбү? Аны шашпай бүгүн. Азыр президентке чейин дагы сөздөр айтылып атат. Ушуну шашып отурбай эле, ошол шашылыш бир кезде жанагыдай эгемендик алган күндөн баштап элге кыйшык отурган биздин ошол жосундарыбыз көп. Элге кыйшык минип алганбыз көп. Ошонун бири, ошол кыйшык минген белгилердин бири ушул эң белгилери. Жосундарыбыздын бири. Шашылыш кабыл алынган жанагыдай трайбалисттик сезимдерде ойногон деп айтып жүрөбүз. Ошон үчүн буга шашпай эле адистерге салуу керек. Конкурстук жол менен кайрадан мынабы мамлекет ожа алып, өзгөрүүлөргө мына кабылып атабыз, өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бир талпынып атабыз, алдыга жылалы деп, телчигип жаңы кайрадан телчилүү, кайрадан жаралуу доор жүрүп атат Кыргызстанда. Жүрүп атат, мына коррупцияга каршы бир топ үмүттөрдү пайда кылып атат. Эми биз ошону жалпы эл колдоп, анан жанагы башында турган бажактар өзгөрүп кетпеш үчүн элди колдош керек. Кийин анан ар кандай пикирди жатып алып жаза берсе болбойт туугандар.
ошол жапырт өзгөрүүнү эл колдоп, ел колмо-кол алып кетсе, лидерлерибиз да эч жака баягы тамаша менен айтканда кыйшаңдай албай ошону түз аткарганга мажбур болот. Ошондой элдик тилек, колдоо, жалпы бир манагындай бир дуулдаган демилге намыс, жигер керек. Ушуну айтайын дедим. Саламатта болуңуздар.